Колумбияда кыйроого учураган учактагыларды издөө иштери аяктады. Анда Бразилиянын футболдук командасы бараткан болчу. Издөө иштери аяктады. Учакта бараткан жүргүнчүлөрдүн баарын таптык. 71 кишинин жансыз денелери табылды. Буга чейин 75 киши каза болду деп айтылып жаткан. Бирок аэропортто акыркы мүнөттөрдө 4 киши учуудан баш тартып, учактан түшүп калышканы белгилүү болду. Азыркы тапта учактагылардын 6 тирүү калды деп айтылууда. Экипаждын 2 мүчөсү, футболчулар жана 1 журналист. Футболчулардын бири ооруканага жетип каза болду. Башында бортто 81 киши бар деп айтылып жаткан. Бирок кийин 4 киши учпай Бразилияда калганы маалымдалды. Алардын арасында шаар мэри, команданын машыктыруучусу болгон. Учак Боливиядан Колумбиянын Меделин шаарын көздөй бараткан. Андагы Бразилиянын Шапекоэнсе командасы футболдук мелдешке баратышкан болчу. Бирок учак шаарга 20 чакырым калганда кырсыктап тоо арасында кыйроого учураган. Азыркы күндө учак кырсыгында каза болгон футболчулардын күйөрмандары шамчырактар менен эскерүү күнүн өткөрүшүүдө. Ал эми окуя боюнча так анык маалымат айтыла элек. Кырсыктын себептерин күйүүчү майдын аз болуп калганына жана техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштырып жатышат.